Эгер адам баласы жакшылап ой жүгүртүп көрсө, анда уйкудан кийин ойгонуунун өзү чоң неамат жана жакшылык. Дени соо, альхамдулилля, көзү көрүп жатат, кулагы угуп жатат, бардык дене мүчөсү кайрадан иштеп жатат. Аллахтын жакшылыгы менен кайрадан 7 саны аман, кайрадан кыймыл аракет кылат. Бул жакшылыктар үчүн адам баласы күнүнө канчалык рахмат айтуусу керек. Пайгамбарыбыз айткан, адам ар бир мүчөсү үчүн садака берүүсү керек. Айтылган тасбихтер да садака, Аллахка болгон мактоолор да садака, шүгүр кылуунун өзү да садака, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу бул да садака. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ушунун баарын бир ниет менен бир амалга багыт берген. Ал 2 рекеттен турган ад-духа намазы. Бул кыска убакыттын ичинде окулган намаз менен инсан жаратканга ыраазычылык билдирет. Ага берилген ден соолук үчүн мактоо айтат, шүгүр кылат. Инсан үчүн мындан ашыкча улуу белек барбы? Бул жакшылыктардын баарын шүгүл келтирип, ыраазычылык билдирүү үчүн 2 рекеттен турган духа намазы окулат. Карачы, Аллах Тааланын беришендигин кыска убакыттын ичинде, 2-3 мүнөттүн ичинде сен окуган 2 рекетти кандай кабыл алаарын. Андан сырткары Аллах Таала айтат: "Эгер силер шүгүр кылсаңар, мен албетте көбөйтүп берем" дейт. Бир жолу пайгамбарыбыз күндөрдүн биринде Сарияга аскердик жортуул менен барат. Согуш таласында көптөгөн олжолорго ээ болгон соң, тезинен кайра кайтып келет. Бул ийгиликтен кийин кайра тезинен кайткан пайгамбарыбызга сахабалар абдан таң калышты. Андан пайгамбарыбыз кимде ким духа намазын окуп жүргөн болсо, ал дайым жеңишке жакын болот дейт. Кимде ким таңкы намазды жамаат менен бирге окуп, күн чыкканга чейин ордунда отуруп, Аллахты зикир кылса, андан кийин 2 рекет намаз окуса, анда ал толук кабыл кылынган жана толук кабыл кылынган хаж жана умранын сообун алат деген. Муну пайгамбарыбыз 3 жолу кайталап айткан. Толук кабыл болгон хаж жана умранын сообу деп. Караңызчы, кандай чоң мүмкүнчүлүк. Болгону өтө кыска убакыттын ичинде ушунчалык эбегейсиз чоң соопко ээ болдуңуз. Духа намазы 2 рекет. Кээ бирлер айтат 4 рекет деп, а кээ бирөөлөр 8 рекет деп айтышат. Каалаганыңызча окусаңыз болот. Эң негизгиси 2 рекет. 2 рекетти чын ыхлас менен толук окуй турган болсоңуз, бул сиз үчүн жетиштүү. Бул намазды үйүңүздө окусаңыз да болот, же жумушка кетип жатканда да окусаңыз болот, же жумушуңузда окусаңыз да болот. Жумушуңузда бир парча чүпүрөктү таштап окусаңыз да болот. Бул болгону өтө эле аз убактыңызды алат. Бул улуу сооп үчүн дайым мүмкүнчүлүк тапсаңыз болот. А бирок Аллах бул намаз үчүн өтө чоң сыйлыктарды убада кылган. Пайгамбарыбыз духа намазында «Ваш-шамси» жана «Вад-духа» сүрөсүн окуган. Кимде ким духа намазын дайым окуп жүрсө, Аллах ал пенденин бардык күнөөлөрүн кечирилет. Күнөөлөрү деңиздин көбүгүндөй болсо дагы Аллах